Биз ушул кыргыздарга көз каранды болбой калалы. Булар эртең биздин бууп суу бербей койсо биздин экономикабыз өлөт. Булар бизди мындайча айтканда тизеге отургузуп коюшу мүмкүн деген коркунуч. Алар да өзүнүн позициясын бербейт. Биз дагы өзүбүздүн позициябызды бербесек, жылыш болбойт. Кичине мындай компромисске барыш керек. Же жаман вариант бул согуш аркылуу, эми аны Кудай сактасын, ал жакшылыкка алып келбейт, адан эч ким утпайт. Анткени кайсыл президент келбесин, ал кичине болсо эле премьер-министрди чабып эле ушул күнөөлүү деп крайне кылып коюп койчук да. Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, 120 теле долбоору уланат. Бүгүн биздин конокто Ынтымак саясий партиясынын лидери, Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Эми дароо эле суроо жооп койсок, Марлен мырза, акыркы мезгилде мына бүгүнкү күнү дагы чек ара маселеси көбүрөөк актуалдуу болуп атат. Өзүбүздүн жарандарыбыз жабыр тартып атат. Деги эле бул чек ара маселесин кандай кылып чек коюш керек? Эми бул биздин чоң проблема болуп атат. Бул реалдуу түрдө өтө бир тараптуу эле чечиле турган маселе эмес да. Албетте алар мамлекет өзүнчө мамлекет, биздин подчиненный же биздин бир областыбыз эмес. Алардын өзүнүн кызыкчылыгы бар, биздин өзүбүздүн кызыкчылыгы бар. Алардын эң эле күйгөнү анклавдары, анан эң эле күйгөнү бул суу маселеси да. Болгондо эки эле нерсе булар кармап турат. Биз ушул кыргыздарга көз каранды болбой калалы. Булар эртең биздин бууп суу бербей койсо биздин экономикабыз өлөт. Булар бизди мындайча айтканда тизеге отургузуп коюшу мүмкүн деген коркунуч. Экинчи коркунуч жана анклав керектүү убакта биз ушуну жаап коет. Биз анклавга эч кандай кире албай калабыз деген эле эки коркунучту көздөп атат да. Эми албетте мен ойлойт элем тез арада чечилип турган бирден бир немеси бул тез арада спорный эмес, жана спорный эмес жерлерде зым өткөзүп алышыбыз керек да. Зым менен тез өткөзүп тосуп алсак, анан спорный жерлерге ачык керек. Алар да өзүнүн позициясын бербейт. Биз дагы өзүбүздүн позициябызды бербесек, жылыш болбойт. Кичине мындай компромисске барыш керек. Алардын берип аткан, сурап аткан нерсесин мүмкүн беребиз, биз өзүнүн в обмен алабыз. Айтор алмашканга бара турган жерлер бар да. Аны сөз кылышыбыз керек, ансыз болбойт. Ансыз алар деле позициясына тура берет. Же жаман вариант бул согуш аркылуу, эми аны Кудай сактасын, ал жакшылыкка алып келбейт, адан эч ким утпайт. Ошон үчүн мен ойлойм, воля болуп аткандан кийин өзгөчө Өзбекстандыкын мен белгилеп кетет элем. Өзбекстандын мен президентин жаман деп айта албайм, бирок мурдагы президентке караганда азыркы президенттин бизге көз карашы түз болуп атат. Мурдагы президентке караганда азыркы президенттин кыргыздарга негизи эле мындай көз карашы жакшы экен. Өзү деле кыргыз семьясында чоңоюп калган, кыргыз айылда чоңоюп калган бала экен. Ошол президент болуп аткандан кийин биз ушул моментти колдонуп, кандайдыр бир уступкаларга бара турган нерсени кылып алышыбыз керек дагы. Өзбекстан менен жок дегенде ушул Өзбекстан менен 100% чечип коюшубуз керек да. Тажик менен оңой болбойт, бул жерде кыйын болуп калат. Бирок ал жерде деле только алмашуу эле процесске бара алабыз да, башка процесс жок. Эми буну кыла алам деген жетекчилерди биз только колдоп турушубуз керек. Бирок ошол эле учурда жетекчилер жана кечегинде кетирип алган катарчылыкты кетирбеш керек. Кандай маселе болбосун, биринчи элге барып, элге айтып, эл менен акылдашып, элден сурап алып туруп, анан барып кол коюш керек да. Алардын предложениясын алып алгандан кийин эл менен сөз түрдө, эми ал көп деле убакыт кетирбейт, барып эл менен жолугуп, азыр деле ансыз деле менен жолугуп атпайбы? Барып презентация кылып, ушундай болуп атат, урматтуу эл десе, мен ойлойм, биз айкөл элбиз, түшүнөбүз. Айрым жерлерде мына бүгүн деле Баткен боюнча ыз учуп чыкканда бир видео кадрды көрүп калдым. Айтып атат, бул биздин жол дейт. Бирок биз ушул туруктуулук үчүн керек болсо ушул жолду экиге бөлүп алайлычы. Жарымы булар алсын, жарым биз алсын. Кайта биздин жол, биздин асфальт турат. Биз ошого да макулбуз дегендей болуп атат да. Бул айтайын дегеним, туруктуулук үчүн айрым учурларда мүмкүн ушундай туура эмес мындай позицияга барып калышы мүмкүн, бирок эл менен акылдашып, эл макул десе, барганга туура келиш керек да. Ушундай нерселерди чечсек жакшы болот эле. Тез арада чечиш керек деп ойлойм. Башкалардан айырмаланып, ошол шайлоонун мыйзамсыз болгондугун ачык айтып чыктыңыз. Ошол эле мезгилде баягы элге берилген айлыкты дагы мыйзамдаштырып жибердик деп да айттыңыз да. Эгерде ошол мезгилде эч кандай төңкөрүш же болбосо бийлик алмашуу болуп кетпегенде, ушул нерсе сыр боюнча калат беле? Эми мен негизи эле ар дайым ачыкты ачык айткан жигитмин. Буга чейин деле көп нерсени ачык эле айтып жүргөм. Мен эми ушул шайлоонун астында биринчиден ошол партия менен баратканда бир топ ар кандай сунуштар түшүп,
айласы жок деп айтамбы же кийинчерээк пешенеге жазылган деп айтсам туура болот го. Пешенеге жазылган экен, мына ошол партия менен барып калдым, бирок бараардын астында мындай болот экенин ойлогон эмесмин да. Анткени мен ар дайым эле Бишкек шаарынан чыгып жүргөм. Мен өзүмө определенный электоратым бар, өзүмдүн командам бар. Анан ушундай эле келип эле акча таратып же башкача жол менен алам деген көздөгөн максатым деле жок эле да. Анан болгон иш болду, бирок кандай болбосун деле мен өтүп кеткен күнү деле же мынча айтканда туура болот го. Процессте мына эртең ызычуу болуп кетет деп эч ким айткан жок эле. Бирок ошол процессте дагы мен айткам ачык элечи. Кичине туура эмес болуп атат деп болуп кетиштиги мүмкүндүгүн айткансызбы? Жок, мен ошол революция төңкөрүш дейбизби, революция дейбизби, эл толкуну дейбизби, ошол боло электе эле как раз ошол шайлоо убагында мени молодежный форумга авангарддын зданиясына чакырып калган. Ошондо чогуу жаштар менен отурганда мен ошол жерде айткам. Мен ачык эле айткам, ооба ресурстарды колдонуп атат, в том числе акча колдонуп атат деп ачык эле айткам, коркпой эле. Бирок ошол эле учурда айткам, мен коркпойм эч кимден, мен келсем биринчи кезекте ошол таможня боюнча мыйзамды жазам. Мен аны кирип атканда да ачык айткам, кийин да ачык айткам, коркпой эле ошондо айткам. Мен келсем, менин биринчи мыйзамым ушул таможня боюнча болот, ошол жакта коррупцияны жоюу боюнча мыйзамды биринчи элден болуп жазып чыгам деп айткам да. Демек, жана сиз айткандай, мен болуп кеткенден кийин же жанагындай ызычуу болгондон кийин, түштөн кийин айтып эмес, мен алдын ала акча көп ресурс кетип атат, алдын ала таможняда болгон ар кандай мындай коррупциялык схемаларга каршы мыйзам жазам деп мен айтып чыккам да. Мен аны айтайын дегеним, мага айырмасы жок болчу, кайсыл партия болот же кандай болот, мен өзүмдүн жумушумду так эле алып барып кете берем деп ойлогом жана өзүмдүн максатыма ошол эл койгон наказдарды аягына чейин аткарбай калып, ошолордун баарын аткарам деген милдет менен, максат менен кетип аткам да. Анан деги эле биздин азыркы бийликке көнүмүш адат болуп калды. Бийликтен эмес, партиядан партияга секирүү боюнча баардыгы бийликке жетүү үчүн партиядан партияга секирип атат. Ошол эле мезгилде сиздики деле партиядан партияга өтүү мезгилдери болду. Андан кийин өзүңүздүн партияңызды ачып чыктыңыз да. Анан бул партияга ачып калганын максаты эмне болду? Же болбосо партиядан өтүп атып чарчадыңызбы? Эми ошол бизде коомчулукта ошентип көп сын пикир айтылат, партияларды алмаштыра берет, принциби жок экен деген көп айтылып атпайбы? Албетте мен деле ушул республикада журт партиясы менен барганда жана сиз айтып атпайсызбы, бийликке келиш үчүн же бийликтин партиясына кириш үчүн депчи. Мен тескерисинче оппозициялык партия менен баргам 2015-жылы. Республикада журт бул бийликтин партиясы болгон эмес да. Эми кийин деле мекеним деле мындай 100% мына бийликке мындай прям 100% бийликтики биримдик эмес эле да. Кандай болсо дагы один из болгон, бирок анчалык деле мындай 100% мен азыр айтсам мүмкүн таң калар эл. Бирок ошол процессте бир 10-15 күн калганда мына Араванда кандай уруш чыгып кетсе, Бишкекте мына Дана Бишкекте ошол иштеп аткан мэрлерден баштап, акимдерден баштап, бламкомдордон баштап баардыгы бизге каршы иштеген да. Реалдуу түрдө ушул эки партия тирешип туруп калды аягындачы. Мен аягында түшүнбөй аттым. Мен биринчинде ойлоп аткам, вроде бы баягы бир атанын баласындай эле вроде ушундай кетип аттыңар эле. Анан аягында келип туруп чабышып атасыңар. Бул кандай деп мага деле мындай көп түшүнүксүз болуп аткан да. Тирешүү эмнеден улам пайда болду? Тирешүү мен ойлойм, эми ошол жеке ичиндеги кишилердин ортосунда келишпестиктен чыгып кетти деп ойлойм. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдай лидерликке. Ким биринчи орунду алат деген тирешүү алып келди да. Ачык айкын болду. Чын айтайын, мындай тескерисинче бизге админ ресурс иштеди деп айта албайм. Бир дагы бизге бир иштеген мэр же аким шаар Бишкек шаарында эле айта алам да, болгон жок. Тескерисинче кайра бизге каршы иштеди да. Эми мен айтайын деген, анда деле кийин деле мына мекенчил же башка партияларга деле мындай киргенге мүмкүнчүлүк бар. Азыр деле Кудайга шүгүр партияларды мындай чакырып деле жүрөт. Бирок мен ошол сиз айткан сөздүн аркалыгында ойлодук да. Биз жаштар өзгөчө бир партиядан партияга мындай өзгөрө бербей, хотя Черчилль деле убагында бир 11 жолу алмаштырган экен. Бир булактардан 4 жолу дейт, бир булактардан 11 жолу дейт. Эми так айтканда канча болбосун дагы алмаштырып, бирок ал максатты койгон экен. Мен элге кызмат кылышым керек. Демек мен ошол
өзүмдүн кызмат кылыш үчүн партия аркылуу бийликке жетишим керек. Кайсыл партия менен болсо да кызматташып, бирок ошентип айтылган сөзү бар. Мен китептен издеп да таап атайын бир заметка кылып койгом. Кийинчерээк мындай айта турган болсо ошол сөздү айтса болот экен депчи. Эми ал Англия, биздики Кыргызстан, бул совсем башка. Бизде бир сыр бар, сизге айта турган. Эми бир өткөндө мен дагы бир башка смилерде айтып калдым эле. Биз ансыз эле Октябрь революциясына чейин, же болбосо жанагы Октябрь шайлоого чейин деле биз жаштар өзүнчө чыгып көрөлү деген аракет болгон. Ошонун башында көп бир топ депутаттар турган, мен өзүм болгом, уюштуруучу катары мен ошону көп уюштуруп жүрдүм. Кийин биз аягына чыгып максатыбызга жетпей калганбыз. Болбой калган. Бут тосуулар болдубу? Бизде бир топ ушул ортого бут тосуулар болуп, тартып кетишти, башка партияларга мындай жатканда алып кетип калышты. Биз ойлогон максатыбызга жеткен жокпуз. Анан жанагындай болгондон кийин кайра балдар келди, айттым, баягыны кайра баштабайлы, эми бизге мүмкүнчүлүк болуп атат. Кайра баштап ушунусун эми өзүбүз кеткенге аракет кылып көрбөйлү, качанга чейин эле биз эми дагы партия алмаштыра беребиз. Сен кой мейли, биз такыр алмаштыра элекпиз, биз такыр бир да партия кире элекпиз. Биздин башыбызда туруп бер, башында болуп бер, бир партия менен кетели деген ушундай жаштардан сунуш түштү. Ооба, өзүңүз айткандай, чындап эле партия түптөдүңүз. Көптөгөн атаандаштарды артка калтырып, мына жергиликтүү кеңеште, же болбосо тагыраагы шаардык кеңешке аттанууда сиздер орун алдыңыздар да. Чындап эле сыры эмнеде бунун? Эми ошентип биз чогулуп команда менен чогуу биргеликте 14 шаарга катышып, ошонун 11-inde жетиштик. Уттук деп айтсак болот, жеңдик. Ошонун арасынан Ош шаары менен Бишкек шаарын айтсак болот да. Эми бул мен ойлойм, командный дух болуш керек. Мен бир жалгыз киши мен чечтим деп айткандан алыс болуш керек. Общий командный дух, общий командный оюн болду деп айтсам болот. Мындай тактикалык жүрүштөрдүн алкагында жүргүздүк да. Анан эми шайлоонун көпкө жүрүп калган, көптү көрүп калган катары, жаран катары, анан ошол өзүмдүн командамдын бир топ жылдан бери, 10 жылдан бери карап көрсөк, ушул ар кандай шайлоого катышып келип жүрүппүз да. Ошол мүчөсү болбосок дагы партиянын, бирок бирөөлөргө жардам берип, айкелерге жардам берип, айтор ушул процессте көбүрөөк жүрүп калган экенбиз. Мына ошол балдар практикасы бар, өзүнүн артында тажрыйбасы бар балдар келип сүйрөп чыгып кеттик да. Бизге ушундай жетишкендикке Кудай буйрса Кудай жеткизди деп ойлойм. Бир дагы устный, орусча айтканда устный замечание, же ооз-эки замечание алган жокпуз ЦИКтен. Өтө таза иштедик. Бир дагы правиланы нарушать этпегенге аракет кылдык. Анткени биз чуу дегенде эле бизде Райым Матраимовдун партиясы деп ыйлаштырышып, анан акчалуу эмекен деп ар кандай сөздөр айтылып атты да. Ошого биз максат койдук, биз көрсөтөлү, ачык айкын кандай келишти. Акчасы жок эле келгенди көрсөтүп коелу дедик да. Эми албетте акча кетет, ал ансыз болбойт. Бирок баягындай эл ойдогудай же жанагындай көрө албаган биздин оппоненттер ойдогудай болгон жок. Бардыгын өз күчүбүз менен, өзүбүздүн болгон каражатыбызды чыгарып, ишке ашырып, мына жеңип отурабыз. Бирок сиз өзүңүздүн билдирүүңүздө мындай деп айткан жерлериңиз да бар да, бир партиянын тизмесинин алдыңкы ондугуна кириш үчүн 500 миңден $1 миллионга чейин берүүгө туура келди деп. Мына сиз Мекеним Кыргызстан партиясы менен киргениңизде биринчи ондукта болдуңуздар да. Эми эгер сыр болбосо, ушул биринчи ондуктагылар чындап эле ошондой суммадагы каражат төлөштүбү? Эми жана мен сизге айтып кеттим го, кайсыл партия болбосун, убагында мен көп партия чакырган. Бирок позицияларын алысыраак берип коюп атты да. Анткени алдыга болуш үчүн баягындай чоң суммадагы акчаны сурап башташты. Анан мен буга чейин 2015-жылы бир аз аркаракта келип калып, убагында кирбей калып депутат болуп, мен будан бир аз чочулап калгам да. Анан мен өзүмдүн ушул айткан сөзүм болчу, мен кайсы жерге кирбейин, бир 10 ичине киришим керек дегенчи. Бирок акчам жок, акча бере албайм. Анчалык суммада? Вообще эле бербейм дедим. 1 сом бербейм. Мен эгер алсаңыздар, мен өзүмдү алып бергиле, мен өзүм иштеп берейин. Өзүм электоратым бар, жаштарым бар, өзүм командам бар. Мен силерге келип иштеп берейин, партияңа иштеп берейин. Деп анан ошол шарттардын бирден бир түз келип калган, ошол партияга түшүп келип калыптыр. Мен бир дагы сом берген жокмун, акча берген жокмун. Бирок ачык айтам, ошол убакта киргендердин мен баарын эми өзүм көрбөсөм айта албайм, бирок угуп аттым. Анан айтып атышты, берип атышты. Аны дагы ачык эле айтып коюш керек, берип атышты. Андан кийин сиз партия түздүңүз. Ал партияда дагы биз билгенден олигархтардын балдары же болбосо жакындары биринчи тизмеде туруп атты. Мындайча айтканда, сизге дагы партиянын тизмесин түзүү мүмкүнчүлүгү
туш келди. Сиз ошондо кандай критерийлер менен тандадыңыз алдыңкы ондукту? Мен балдар ушул жаш балдар менен чогуу отурганда баарын көзүмчө баарын чогултуп алып критерийлерди кояттык. Биринчи критерий айттык, таза адамдар болсун дедик. Урдабаган, бюджеттин акчасын жебеген адамдар болсун дедик. Экинчиси дедик, биз башка партияларга окшоп золотой дегенди жокко чыгарайлы. Золотой деген жана местан сатып алуу. Эч бир акчага алдыңкы орунга кое турган принципти четке кагайлы. Биз жаңы культураны көрсөтөлү. Мына биз жаштар эгер будан баштасак, биз эртең сөз кылат. Эми бул ачыкка чыгып кетет экен да. Бүгүн болбосо, эртең болбосо 5 жыл, 10 жылдан кийин чыгып кетет. Анан бирөө колу менен көрсөтөт. Мен бул Марленге мынча акча берип, анан партиянын алдыңкы тизмесине кирдим эле дейт. Ошондуктан мен андайдан калбайм. Мен жашмын, эртең өсүшүм керек. Азыртан баштап булганып алсам, анда менин жолум жабылып калат. Анан мен эртең эле бирөөлөр колу менен мынтип көрсөтүп баштайт. Мен сага акча бердим эле го, кана менин ордум, кана менин немем деп баштайт. Мен ошодон алыс болдум. Ошон үчүн принципти сразу айттым. Эч кандай акча албайбыз, эч кандай бирөөдөн бизге берсин деп айтпайбыз. Анан жанагындай таза балдарды алабыз. Бирок дедим, күчтүү мындай жаш эле эмес, күчтүү убагында ошол жерде көрк кеңеште иштеп кеткен, анан өзүнүн ошол жерде определенный бюджет бөлүнүп берет. Ошол бюджетти элге реалдуу түрдө чачып, элдин наказдарын аткарган депутаттарды алыш керек деп айттым да. Анткени алардын артында эл бар, аларды эл чайлап берет. Деп анан мен ошол көрк кеңештин депутаттарына салым коюп, ошолордун депутаттарын кошконго туура келди. Аларсыз мен түшүнүп аткам, ошол жана башында айтып кеткен тактикамдын бири, мен сөзсүз түрдө ошондой опыты бар кишилерди алышым керек эле. Туура жаштарды да алдык, башкаларын да алдык, бирок ошолордун ичинен арасынан өтө тандадым. Туура бир-эки чоңдордун да балалары кирди, бирок ар биринин өзүнчө историясы бар да. Мисалы ошол Тугун Албакенин баласы кирди деп айтып атат, ал менен экөөбүз бир двордо чоңойгонбуз да. Анан мен жашаган двордун мен өзүмдүн поколениямда жакшы лидер катары жүрсөм, ал кичи поколениянын лидери катары жүргөн. Анан бул экөөбүздүн жеңишке алып келе турган критерийлер. Менин экинчи критериим бул ошол жергиликтүү жерлердин лидерлерин издедим да. Жөнөкөй балдарды эмес, лидерлерди издеп, лидерлерди алып келип, лидерлерди койдук да. Ошол лидерлердин негизинде жеңишке туш келдик. Ошентип атып, издеп атып, анан ошого келдик. Ал эми көрк кеңештеги жанагы кызы бар экен деп айтылып калды. Ал жерде мен буга чейинки опытын карап көрдүм. Жана айтып кеткен акчасын кантип сарптаптыр, өзүнө сарптаптырбы же элге сарптаптырбы? Элге сарптагандарын, көргөнүн, детский площадкаларын кылганын, спортивный зоналарды кылгандарын көрүп туруп, анан ошолорду чакырдым. Анан чакырганда дагы мындай тандап чакырасыз да, эртең бүрсү күнү алар келип алып партиянын кызыкчылыгын эмес, өзүнүн кызыкчылыгын кылбасын, келип алып өзүнүн эле гана маселесин чечпесин деп, мындай өтө катуу тандаган партиянын беделине шек келтирбей тургандай адамдарды тандап аракет кылдык да. Эми баардыгы жакшы деп айта албайм. 789 почти 800 кандидат бүт Кыргызстан боюнча кандидаттар катышты. Анан албетте үчүнчүлүктөр болду. Айрым учурларда баягы принциптерибизге тура албай калдык, билбей калып аттык. Андай экенинчи мисалы, бирок аракет кылдым мен толугу менен ушул көбүнчөсү жаштар болсун деп. 80% жаштар болду да. 80% жаштардан түптөлгөн команда болду. Азыр жакында мына Садыр Жапаров электр энергиясынын баасын өзгөртүү боюнча чакырык таштады. Ошол эле мезгилде муну эки колдоп аткандар да болуп атат. Ошол эле мезгилде көпчүлүк тарабынан сынга да кабыл алынып атат. Ушул нерсенин, ушуну электр энергиясын чечүүнүн башка бир багыты бар беле? Эң өкүнүчтүүсү, биз ушул суунун башында туруп, электр энергияны керек болсо башка мамлекеттерге экспорттоп сатып, ошонун негизинде биздин тарифти эң көтөрбөй турган шартка келтире турган мамлекетте жашайбыз да. Тилекке каршы биз керек болсо сырттан азыр сатып алып атабыз. Мына биздин бул чоң трагедия деп айтсак болот да. Конечно, башка жолдор бар эле. Мисалы, ар бир жетекчинин астында ошол энергетиканын тейлеген энергия барондору бар да. Ошолор кайсы президент келбесин, кайсы бийлик келбесин, бат эле башын айлантып коюшат да. Анткени алардын жеке кызыкчылыктары бар. Мына мен айтып берейин. Свет азыр ушунчалык чачыратма кылып койгон ушул сфераны. Ким каяктан жоопкерчиликти ала турган киши жок да. Восток Электро бир жагынан ФУГИге баш ийсе, экинчи жагынан Министерство энергетика баш ийсе, үчүнчү жагынан Энергия холдингге баш ийет да. Ушунун баарын жокко чыгарыш үчүн мен 2012-жылы түптөп кетип аягына чыга албай калгам. Бирден бир ушул Энергия холдингдин идеясы менде болчу. Ал жерде кандай принцип болчу? Мына электр энергия чыктыбы 17 тыйындан. Ортого келип Нескке сатат 54 тыйынга.
неск алат, то есть 54 или 17ден 54 тыйындан анан баягындай Север Электр, Восток Электр, анан кийин ошондой эле кошумча ортодогу компанияларга берет дагы, алар элге 70 тыйындан ашып барса жана тарифтен 2 сомго чейин көтөрүп промышленный кылып сатат. Жакшынакай эле прибыль алат. Бирок частный компаниялар почему-то прибыль алып развиваться кетет. А баягы мамлекеттин компаниялар болсо, Восток Электр, Север Электр постоянно банкротто да, постоянно убытокто. Бул эмнени билдирет? Биринчиден, жана айтып кеткендей, баардыгын бириктирип бир эле хозяин болуш керек. Электр чыгаргандагы, саткандагы бир эле хозяин болуш керек. Ортомчу компаниялар? Ортомчу компанияларды жокко чыгарыш керек. Ошону демилгелеп коюу сиздердин болгуңуздар. Демилгелеп мен жазып дагы, чийип дагы, мурдагы президентке дагы бердим. Азыркыга дагы мына үспөй этпей калдым өткөндө, бирок атайын даярдап алгам, таптайыр турат, берип көрсөтөйүн аткан. Бирок кире албай атам азыр. Жакынкы арада мына шайлоо болуп калбады, ошондон кийин шайлоодон кийин кирмей болгом, ошондон кийин азыр мен кирип көрсөтүп коеюн деп атам. Бир эле хозяин болсо, в принципе, азыр ортомчуларды алаттыр жана жекелерди. Бирок мамлекеттиктерди баарын жоюш керек да. Жоюп туруп эле бир эле мына энергия холдинг дейби, же жөн эле министерство дейби айтор. Баягы ГЭСти дагы ортодо Гартек деп коет, тарифти кылганды. Аны дагы, Нескти дагы, Восток Электр толтуралын баардыгын бириктирип эле бир эле хозяин кылып коюш керек дагы. 17 тыйындан чыктыбы? Пожалуйста, ошол жерден элге 70 тыйындан сатсын дагы, ошондо прибыль реально көрүп баштайт да. Вот реалдуу түрдө аны көрүп баштайт. Эмне үчүн жеке компания ошону 54 тыйындан алып туруп, 70ке сатып туруп пайда көрүп атат, а биз 17 тыйындан чыкканды келип туруп анан пайдасын кантип көрбөй калайлы? Албетте көрө алабыз. Мындайча айтканда, кайра эле оодарып тарифке оодарган бул баягы эле энергия барондонун системасы. Анткени дагы бир нерсени айтып берейин. Алар дагы эмне кылышат? Алар ушундай чоң мекемелерди, заводдорду, фабрикаларды, компанияларды тейлейт, счетчиктерине бурмалап берет, аларга ылдый кылып берет дагы, ортодо техникалык потеря деп коюшат. Техникалык потеря 30%га чейин жетет да. Чоң, аябай килейген сумма, миллиард суммада акчалар. Жана мен айткан счетчикти азайтып атканда жана каяка кетмей керек, жок болуп кетпейт да, чыккан цифра турат да. Ошону технический потеря дейт. То есть баягы электричество менен келатканда жолдо жоголуп кетти, природный явление дейт дагы, ошого шылталап коет дагы, толтур акча урдашат да. Анда бул белгилүү бир ченелүү бир чиновниктердин чөнтөгүнө кетип атат деп түшүнсөк болобу? Эски энергия системада жүргөн Ширшовдун схемасы деп бекерден айтылбайт да. Ошол схема дагы деле бар да. Канча алмаштырбайлы, дагы деле ошол схема иштеп атат. Ошол баягы мен айткан канчалаган акчаны техникалык потерянын алкагында кылып атат бул бир. Экинчиден, жана ортодогу пайда түшпөй атпайбы? Анткени алар расходко жоготот да. Мен дейт кабель койдум, жердин астына каздым, столб алмаштырдым, башка кылдым дейт, текшерип келсеңиз ал жердин астына кабель жок. Аны жөн эле активировать этет, жазат, урдалат да. Бул актылардын баары урдалып келет да. Эгерде ушуну ачык айкын эле чыгарып алса, ачык айкындыкты көрсөтүп алса, ошол ала турган кабелдерди өзүнүн кабельный завод болот, прямой ала турган кылып койсо, бааны антимонопольный комитет бекитип берип койсо, жана башкаларды бизде жанагы трансформатор чыгара турган заводубуз бар, аны дагы башка мамлекеттен албай, өзүдөн ала турган кылып, баягындай баасын аныктап белгилеп койсо, бул системада толугу менен өнүк өсө турган система да. Туура, жана бизнестегилерге тарифти кичине көтөрүп койсо болот, а бирок элге көтөрбөй эле алып калса болот эле да. Бир жагына кошуп кетем, жана байларга көтөрсө болот эле, бирок бул эми баягы системанын өтө оор да, буну кантип аныктайт? Ошол оор системасына кичине күмөн санап атам да. А негизи чындап эле эми жөнөкөй айылда жашаганга караганда бир элитный бир Бишкекте мына царский селодо жашагандын айырмасы бар да. Ал деле кичине кымбатыраак төлөп койсо кемип кетпейт да. Бул жагынан караганда колдой турган жагы бар. А негизинен баягы айтып кеткендей, толугу менен системаны толугу менен башынан өзгөртүш керек да. Сындырыш керек. Коррупциялык схеманы сындырыш керек деп айтсам болот. Ошол эле мезгилде Садыр Жапаров дагы могу Кыргызстанда казинолордун ачылышы дагы экономикага кандайдыр бир салымын кошот эле деген оюн айтып, бул жогорку кеңеш тарабынан биринчи окууда бат эле кабыл алынып кетти, бирок сиз жок болуп калдыңыз. Биринчи окууда колдойт белеңиз, колдобойт белеңиз, аны билбейбиз. Бирок сиздин деги эле буга болгон оюңуз кандай? Колдойсузбу деги? Мен ачык айкын неге чыгып кеттим? Мен эч качан мындай жашыруун кылбайм да. Мен барып төрагага дагы, лидер фракцияга дагы ачык айттым. Мен бул баягы намазда жүрсөң эле эмес, кеп анда эмес. Мен эми өзүм намазда жүрсөм, орозо кармап атсам, ошол жердеги бир топ депутаттарды намазга алып келип атсам, дары немеге даватка чыгарып атсам, анан мен өзүм кайра көрүп туруп ошого жол берип атсам, бир аз туура эмес болуп калат. Бир айткан жагы туура. Мисалы, эгер биз толугу менен харамды биз жок кыла турган болсок, анда келиңиздер,
тамекиден сатылган налогдон отказы кылайлы, кафе барлардан чегип аткан, арак ичип аткан кафелердин налогун жокко чыгарайлы. Бул уже туруп калган нерсе да, мен буга эми кайтып каршы чыкмак элем мисалы да. А бирок жаңыдан көрүп атам, өз көзүм менен ушул келаткан нерсеге мен ошон үчүн добуш берип эле мен буну добуш бере албайм деп эле чыгып кеттим. Ачык айтайын анын үчүн. Эми экинчи окууда, үчүнчү окууда каралат. Экинчи, үчүнчү окууда деле мен азыр сунушумду киргиздим. Мен айттым, хорошо, эгерде сиздер айткандай болсо, мен түшүнүп атам бул мыйзам өтөт экен. Мен анда депутат катары сунуштумду киргизейин деп, мен официалдуу түрдө, жазуу түрүндө сунуштумду киргиздим. Ал кандай сунуш? Биринчиден, эгерде сиздер бул эмне үчүн эл каршы чыгып атат? Биринчиден, баягы харам маселеси ал башка дагы маселеси, элдин эң дагы бир көйгөй жагы, каршылап аткан жагы, бул биздин жарандар убагында ойноп, аягында үйүн уттуруп, акыркы нерселерден бери жокко чыгарып, канчалаган үй бүлө ушунун артынан жоголуп, бузулуп кеткен да. Биз эгерде реалдуу түрдө бул жерде башка элдер, жарандар ойной турган болсо, анда эки сунушту киргизем. Биринчиден, пограничный службадан киргенде атайын жана сүрөткө чотпайбызбы? Ошол жерден биометрический данныйлар менен казинолордун программасын бириктирели дагы, кирип атканда сөзсүз түрдө отпечаток пальц менен, анан Face ID менен кирсин. Ошол синхронизированный болсун, ошол границадан кирген адам гана бияктан дагы бир жолу кирип атканда жашыл болуп күйүп, анан терминал ачылсын. Ошондо реалдуу түрдө кыргыздар баягы кыргызча ойноп кетип кирип кетпейт. Экинчиси, бизде бир топ кыргызстандыктар башка жарандарды алып алгандар бар. Ошолар Россияда канча мигранттарыбыз жүрөт туурабы. Алар дагы жабыркабаш үчүн Кыргызстанда төрөлгөн жарандар жана Кыргызстандын гражданствосын алган жарандарга киргенге болбойт деген эки сунушту официалдуу түрдө киргиздим да. Эгер ансыз деле өтүп кете турган болса, мына ушул немени кабыл алып койгулачы деп мен өзүмдүн сунушумду бердим да. Эгер ошол сунушумду киргизип кетсе, бир жагынан мындай өзүмдү мындай кандай десем, алдап успокоить эте алам да. Эми мен баягы кыргыз жарандар ойнобойт экен, Кыргызстандыктын 100% кыргызстандыкты керек болсо төлөсө деле ойнобойт экен, демек бунун артында биздин кыргыз үй бүлөлөр эч кандай жабыр тартпайт экен деп мүмкүн өзүмдү немете алам да. Эгер ал кабыл кылбаса, мен анда каршы добуш берем. Кабыл алып калса, канчалык түрдө ошол реалдуу кабыл алынды карап көрөм. Эгер мен айткандарым жөн эле сөз түрүндө эле кирип калса, анда дагы каршы чыгам. Эгер реалдуу түрдө мен айткан нерсенин баардыгын законго киргизип, так кылып берип койсо, анда мүмкүн мен мындай өзүм үчүн айта алам, бара алам. Же воздержался деген неме жок болуп атпайбы? Же мен каршы чыкпасам дагы, анда мен баягындай эле добуш бербей кетип калам. 2019 жыл баягы коопсуз шаар кирген мезгилде, коопсуз шаардын алгылыктуу иш жүрүп аткандыгы тууралуу сиз айтып өттүңүз эле жогорку трибунадан. Бирок кайра 2021 жылы бул коопсуз шаарды жакшы алгылыктуу иш алып бара албай тургандыгы тууралуу айттыңыз да. Бул ошондо өзүн актаган жокпу коопсуз шаардык? Же сиз бул жерде дагы популисттик нерсени шайлоонун алдында бир башкача бир кадамга бардыңызбы деген ойдо? Мен безопасный городду жакшы киргиздиңер, канчадан бери күткөн проектти аягына киргиздиңер деп айткан сөзүм бар, ал чындык. Мен безопасный город дегенде биз баардык жарандар кантип түшүнөбүз? Безопасный город бул келип эле машинелердин тартибин орнотуу же машинелерден штраф алуу эмес да. Безопасный город деген бул биздин жаран көчөдө свободно басып кете бериш керек. Катуураак кыйгырып койсо, мына камералар ошону фиксировать этип, анан дароо эле ошол жака патрульный милиция жиберилип турган система болуш керек. Грузияда мен көрүп келгем да, менин түшүнүгүм безопасный город ошол деп алкыштадым да. Анткени мен реалдуу түрдө ошо Грузияда көрүп келген нерсемди бизде андай боло турган болсо, сонун эле болот экен. Эмне үчүн анда биз жай кадимкидей басып калат экенбиз деп айттык. Кечээ күнү көрдүк го, жана кызыбызды өлтүрүп коюп, урдап кетип өлтүргөндөн кийин каякта безопасный город? Ал эч кандай безопасный город эмес эле, көрсө жол эрежелерин эле штраф ала турган эле мындай бизнес эле сыяктуу болуп калып атпайбы? Мен ошон үчүн айттым, кана экинчи фазасы деп. Ошон үчүн сындадым. Силер толугу менен безопасный город бизге бергенде, ошонун баардыгы жазылып турган болчу да, биринчи фаза, экинчи фаза деп. Анан биз дароо аны алкыштадык да. А экинчи фазасы жок. Баягы эле биринчи фазасы турат. Анткени экинчи фаза бул прибыль алып келбейт. Эшикте турат, дворлорду карайт, чоң көчөлөрдү карайт, бир көбүрөөк адам чогулуп калса эле карайт дагы, чоң центрден карап коюп туруп, патрульный жибере турган да атайын центр болот, борбор болот. Ал ишке ашырлык, ал жок.
Анан мен албетте анан ачыкты айтыш керек да. Эгерде ошондо алкыштасам, аягына чыкпаса чыкпай атасыңар деп кече сындадым. Айттым, поручение берели дедим, протоколдук поручение кетти. Тез экинчи фазасын ишке киргизгиле дедим. Анан экинчиси, үчүнчүсү мен ал жерде штрафтарды түшүргүлө деп айттым. Чын-чынына келгенде бул реалдуу түрдө практика көрсөтүп койбодубу? Эл кыйналып атат. Экономикалык абал жакшы эмес. Ковидтен кийин эл өзүнө келе элек. Мына жакшы аягына чейин чыгып, премьер-министрге чейин барып түшүргөнгө мына уже мыйзам келди. Азыр коомдук укууда жакын арада биз түшүрөбүз. Элге мурдагындай мисалы 1000 сом төлөй тургандар 300 сомго чейин түшө турган болду. Бул дагы бир жолу кайталап кетиш керек. Элдин жашоосуна, элдин коркунучун келтирбей турган штрафтар. Кызыл цветте өтүп кет, же болбосо катуу скоростьта өтүп кет, же пешеход өткөзбөй кой эмес. Жана стоп линия, ортодогу дагы бир линиясы бар. Ошондой мелкий нарушение деп койсок болот. Адам баласына коркунуч келтирбей турган штрафтарды түшүрөбүз. Беркилерди наоборот мен баягы мас болуп айдап алса тескерисинче көтөрүш керек деген позициядамын. Сизди багы жаш активдүү депутат катары коомчулук тааныйт. Ошол эле мезгилде сизди парламенттик башкаруу системасын жактаган депутаттар катары дагы таанышчу эле да. Бирок жакында болгон добуш берүүдө сиз президенттик башкаруу системасына өз добушуңузду бере алдыңыз. Себеп? Мен башында эле айткам, өзүм дагы добуш бергенде парламенттик добушка бергем. Ал эле эмес, келинчегим да сурап атпай кайсыга добуш беребиз депчи. Мен ачык айттым, парламентке бериш керек депчи. Мен жеке оюм азыркыга чейин мен позициямды өзгөрткөн жокмун. Мен реалдуу түрдө парламенттик болуш керек деп ойлойм да. Эгер бирок президенттикке мен ар дайым айтып жүрчүмүн, президенттик боло турган болсо бир гана случайда мен макулмун дедим. Эгер президенттик боло турган болсо жоопкерчиликти өзүнө алсын толугу менен. Кечке эле премьер-министрлерди чаба бербей турган болуш керек. Системаны ан үчүн аткаруу бийлигинин башында өзү туруш керек. Анан келгиле премьер-министр жойо эле коелучу. Мына ошолор болсо мен анда макулмун дедим да. Анткени кайсыл президент келбесин, ал кичине болсо эле премьер-министрди чабып эле ушул күнү эле деп крайне кылып коюп койчук да. Эгерде ушундай система болсо, анда только макулмун деп айткан сөзүм бар экен. Анан ошондо айтышты, сен айтпадың беле, өзүң айтпадың беле. Мына премьер-министр жок. Премьер-министр террор руководитель аппарата болгон атат. Деп анан айтканда мен биринчи чыгып атканда жанагы референдумга чыгып атканда анда да айттым мен. Эгерде эл бунусунда президенттикте колдоп берсе, анда мен колдоп берем дедим. Бирок бая айткандай эле барганда парламентке добуш бердим өзүм. Бирок көпчүлүк эл президенттик дегенден кийин мындан кийин мен таймашмак белем. Көпчүлүккө баары баш ийишибиз керек деп баш ийип атабыз. Азыр баш ийаткан учурум. Аны ачык айтайын. Бирок ичимен, сырыман баары каалайт элем бизде парламенттик болуш керек депчи. Эртең кечтир парламент келсе деп ойлойсуз? Ойлойм, анан үгүттөйм, керек болсо айтам, жетекчилер менен жолугуп калсам да айтам. Көрүп атпайбыз бул баары бир. Бирок бул мына жаңы системаны бир көрүш керек да, бул мага да кызык болуп атат. Эгерде президент реалдуу түрдө жоопкерчиликти өзүнө алып атса, баарын түшүнүп атса, демек ал жол бербеш керек. Эртең өзүн ойлош керек. Жанында тууганына, досуна, шоферуна, айтор кимине болбосун жол бербеш керек дагы. Өзү жоопкерчиликти алгандан кийин кыргыз элинин астында өзү жоопкерчиликти алып туруп иштей турган ыкма менен кетсе, мүмкүн Турциянын варианты иштеп кетет. Турцияныкы ошондой болбоду беле. Азыр мына баардыгын өнүктүрүп, өстүрүп эле жакшынакай эле келип атат. Мүмкүн алардагы менталитет бизге жакыныраак, мүмкүн анда бул система иштеп кетет. Ал жерде дана ушундай өзү жоопкерчиликти алган. Мүмкүн анда иштеп кетет деген менде ичинде үмүт бар да, үмүт бар. Анан эми үмүт акталбаса, аны албетте башка жол бизде жок. Только эле ушул парламентке келе турган эле бир нюанс болуп калды. Эми парламенттин жаман жагынан ичинде көрүп калдым да, эгерде баягындай жиликти бөлгөндөй эле отуруп алып бөлө турган болсок, анда жакшы эмес. Мен өзүм кичине болсо да иштеп калганда көрдүм, бир эле кичинекей фракция министрлер чечип аттык да. Эми биз келип алып ушул министрлердин күчтүү депутат, катуураак знакомый, мындай айтканда тааныштары менен, күчү менен өткөзүп алган министрлер болду. Бир да күн керек болсо ошол министрликте иштебеген, билбеген, эмнесин аягында эмне кыларын билбеген, программасы жок министрлер келип калып атпады. Аны көрүп, бир жагынан кайра кейиз. Эгер реалдуу түрдө ушундай болуп кетсе, анда кандай боло берет депчи. Ошон үчүн эгер парламенттик боло турган болсо, анда ал толук парламенттик болсун дагы, президент жок болуш керек анда. Анда президент болбосун, парламент өзү жооп берсин. Утуп келген партия премьер-министр болсун. Баягындай подставной премьер-министр эмес, утуп келген партия элдин астында келдиби, программасына эл добуш бердиби, ошол программасын ишке ашырыш үчүн парламенттин премьер-министр болсун дагы жоопкерчиликти мойнуна алсын. Маселе только жоопкерчиликте деп эсептейм да. Өзүңүз айтмакчы кадр маселеси демекчи, азыркы жүргүзүлүп аткан кадр саясаты
сизди деги эле канааттандырабы? Мисалы, мына жакында эле журналисттер тарабынан далилденип, Матраимовдун ушундай коррупциялык схема түзгөндүгү далилденип, ал деген Алтургай сотто өзү моюндап аны Алтургай 2 миллиард сомго чейин өзүнүн айып пулун төлөгөн мезгилде жок, бул аябагандай таза деп жүргөн мисалы Мирлан Бакиров жүрдү ошол митингде. Кайра андан кийинки күнү эле жакында ал жетекчи болуп дайындалып атат да. Буга кандай көз караштасыз? Эми бул жерде закулисой деп коет го орусчачы. Закулисой болгон бир топ сыр нерселер бар. Аны көпчүлүгү мындай биле бербейт да. Ал мындай, ачык эле айтып коеюн. Мисалы, мен Бакировду эч бир азыр мындай коргоп же ал жөнүндө бир нерсе айтып дегенден алысмын. Мен билем кандай болгонун, билем бул киши жанагы октябрь окуясынан кийин спикерлер туруктуу болбой, эч ким болбой калганда жыйынды өткөзүп берип, аягына чейин туруп, ошол бийликтин келишине кошкон салымы чоң. Ошол жерде туруп берип койду да. Ошол реалдуу баягы ал келген салымын эл кошту, ал албетте эл алып келди. Бирок жана юридикалык жагын айтып атам да. Юридикалык жагынан бекитип, жанагы кылып бере турган жерин кылып берип койгон адам катары буга ошол президенттен мен ойлоп калдым, бул баягы жакшылыкты унутпаган киши турбайбы деген мен өзүм эле прогноз чыгарып койдум да. Мен билбейм. Мүмкүн мен легитимдүүлүккө кадам таштаганда легитимдүү болсун деп, бизди эл аралык башка мамлекеттер тааныбай аткан учурда, бизди эч ким билбейбиз, тааныбайбыз деген учурда легитимдүү кылып берип, жолуна түздөн түз кылып берген бирден бир кишилердин бири ошол жерде кетпей баягы спикерлик чок болуп калып алып баруучу катары алып барып атканда, анан бул өзү тиги жогорку кеңеште батпай, баягы немеден кетирип койгондо, вицеден кетирип койгондо бул кетем деп айткан экен. Кетем деп анан бир өзүн айтып коюп кетейин деп эметкен экен. Анан тиги киши жана жакшылыгын эстеп, эми мен түшүнүп атам, бул убактылуу. Ал деле түшүнүп атса керек, убактылуу. Критикасына карабай, убактылуу болсо дагы баягы берген жакшылыгына жооп катары эле гана коюп койду деп мен өзүм ойлоп калдым да, анализимди ошентип жүргүзүп калдым. Анткени башка маселе жок. Башка бир эч бир неме көрө албай атам да. Болгон эле ошол нерсени эле кылып атабы деп мен ушундай анализ берип болдум да. Мына сиз партияңыз менен күздөгү шайлоого аттанасыздарбы? Кандай даярдыктар, кимдер менен биргелдеп атасыздар дегиле? Мен ошол жана командабыз менен чогуу байкелер менен, жаш балдар менен, молодежь менен чогуу эле барабыз деп азыр иш-чараларды уже көрүп атабыз. Азыр эле ачык айтып коюш керек. Ошондой эле башка партияларды чакырып кетет элем, башка жарандарды чакырып кетет элем. Келиңиздер, кошулуңуздар. Бул реалдуу түрдө таза партия, жаңы ачылган партия. Анан принциптер бар бирок. Баягындай эч кандай мамлекеттин казынасынан узабаган адам болуш керек, коррупциялык схемаларга катышпаган адам болуш керек, таза адам болуш керек. Анан бизде мындай баягындай акча берүү же эме сатып алам деген нерседен алыс болгон кишилер келиш керек. Ошондо өзүнүн патриоттук сезим менен мамлекетке өзүнүн салымын кошом десе, биздин эшик ачык. Биз сөзсүз түрдө Кудай буйрса ушул парламентке катышабыз деп азыркы учурда пландаштырып турган кезибиз. Мына сиз саясатта жүрөсүз. Ошол саясатта өзүңүз көмүр туткан адам ким? Эми мен кичинемен баштап эле мен атам саясатта да, анан атам эсимде, так эле кичине болчумун. Атам мендей жашта болсо керек эле. Ушул чыгып алып выступать этип, даярданып, анан үйдө деле телевизорду включать эткенде көрсөңүз, постоянно эле жаңылыктар. Айтор кичинемен баштап эле мен ошол атамдай болом деп эле келип жүргөм. Менин атам канча жыл мамлекеттик кызматкер болду. Бир дагы бир урдаган эмес да. Мен ушул чиновниктин баягы башка чиновник деп аталып калат го, бай жашап, эмет жашап, андай болгон эмеспиз да. Реалдуу түрдө атам таза иштеген адам катары мен атамды көмүр тутам деп ойлойм. Анан эми белгилүү башка саясатчыларды карап көрсөк, мага ушул Путиндин ишмердүүлүгү жагат. Ошол алып барган иштин өзүнүн жүрүш-турушун ушул Россияны Россия кылды деп айтсам болот. Патриот адам, өзүнүн жанын берген адам. Эми баягы коррупциялык схемаларды билбейм, ал канчалык чын эмес, мен ал жагын айткан жокмун. Мен болгон ушул өзүнүн салымын кошуп, мамлекетти ушунчалык деңгээлге көтөрүп, мировой масштабка чейин көтөргөнүнө мен ошол көмүр тутадым да. Ушул жагын да айтсам болот. Урматтуу көрүүчүлөр, 120 долбоорунун алкагында Ынтымак саясий партиясынын лидери, жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев болду. Биздин каналга жазылыңыздар. Сизге рахмат.